Бишкекти жарыктандыруу үчүн мэрия Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан 11 миллион доллар насыя алат. Буга уруксат берүүчү келишимди парламент ратификациялады. Бирок көчө жарык үчүн эл аралык банктан карызга акча алуу уят иш экенин Өнүгүү прогресс фракциясы айтып чыкты. Фракция лидери Бакыт Төрөбаев карызга акча алып ири авто жолдорду жана ГЭСтерди курса боло турганын, бирок көчө фонарлар үчүн эмес деди. Чындап эле жарык үчүн карызга акча алуу уят иш. Аны кала жетекчилиги шаар бюджети менен эле ишке ашырууга болоорун, же ишкерлер менен жарыктандыруу долбоорун ишке ашырса боло турганын мезгил далилдеп турат. Бишкек шаардык кеңеште күрөш күч бийлик каланын инфраструктурасын, айрыкча жолдорду оңдоого Кытай акчасын пайдаланууда. Эми болсо Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан карыз алып көчөлөрдү жарыктандырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жарыктандырууга 11 миллион доллар насыяны эл аралык банк менен Бишкек мэриясы түзгөн келишимди парламент 10 ноябрда ратификациялады. Бирок тыштан карыз алып көчө лампаларын жарыктандыруу өкмөт шаар бийлиги үчүн уят иш, деди Бакыт Төрөбаев. Анын айтуусунда тыштан карыз алмайын жасоо мүмкүн болбогон тармактар бар, бирок шаарды жарыктандыруу буга кирбеши керек. Документ 3 окууда ратификацияланып жатканда көчө лампалары үчүн карыз алып Бишкекти жарыктандырып башка шаарларды унутта калтыруу туура эмес, деген Мирлан Бакиров айтты. Аристин тартип ушундай. Коомчулук эл эмнеге муктаж болгон болсо, ошонго заявка берет. Ошонго карап туруп анан кийин каражат бөлүнөт. Жанагы үнөмдөлүп калган каражат болсо, кайрадан элден сурайт. Коомчулук эмне кылайлы? Мынча акчабыз бар деп. Анан эл кайра ушул сунушун берип чечет. Бишкек шаардын инфраструктурасын оңдоо боюнча мэриянын активдүү аракетин алдыдагы шайлоо менен тыгыз байланыштыргандар көп. Болбосо экономиканы көтөрө турган жана карызды кайтарып берүүдө өзүн өзү актай турган башка тармактар көп. Андай шартта көчө лампаларын карызга коюу уят иш, дейт депутат Дастан Жумабеков. Монда кредитти алып келип атасыңар, көчөгө жарык коебуз деп. Бул кайсы деңгээлге түшүп калдык андачы? Эгерде биз кредит алып атсак, көчөгө фонарь коебуз деп. Біз қайсы деңгээлге түшүп калдык, эгерде көчөгө фонарь коебуз деген кредит алып атсак, урматтуу депутаттар. Башка ала турган кредит бүтүп калдыбы деген суроо туулат да. Бардыгы бүтүп, бардыгы жакшы болуп эми көчөнү бүтүрөбүз деген кредит калдыбы? Жарык коебуз деген. Көчө лампаларын тышкы карызсыз эле ички мүмкүнчүлүктөр менен жарык кылууга шарттар бар. Муну Өнүгүү прогресс партиясы 2 жылдан бери өлкөдөгү шаарларда жарык шаар долбоорун ишке ашырып далилдеп келе жатат. Партия өз каражатына 200 миңден ашык кишинин көчөсүнө жана короосуна жарык коюп берди. 2015-жылы башталган долбоордо шаар ичиндеги караңгы көчөлөр жарыктандырылса, 2016-жылы такыр кароосуз калган жаңы конуштарга прожекторлор коюлду. Мунун натыйжасында караңгы көчөлөр жарык болуп, жашоочулар кечкисин тонбой сыртта басып, жанындагылар менен жакшы мамиледе таанышып, сүйлөшүүгө да шарттар түзүлдү. Буга чейин кайрылганбыз, көп эле жерлерге болот деп жакшы эле күтүп келгенбиз. Анан мына ушул быйыл келди. 3 күн болду. Караңгыда эле басып жүрчү элек, эми азыр кечинде бала чака менен басканга да жакшы болуп калды. Коркунуч жок, Кудайга шүгүр. Фонарьтер менен басчубуз, балдарыбыз кенен кесир ойной алчу. Суук түшкөнү күн кыскарып, эртелик кеч жумуштан эрте келгенибиз бар, кеч келгенибиз бар. Бала акырабыз, школдон кеч келгенибиз сарсанаа болуп отурабыз караңгыда. Эми ичине жарык болуп, монтип ичине жүзүбүз жарык болуп, ушинтип эле алга жыла берелик. Мисалга Ала Тоо 1, Ала Тоо 2, Ак Өргө, Ак Ордо, Арча Бешик, Кичи Жал, Кызыл Аскер райондоруна жалпысынан 3 миллион сомдук 2000ге жакын прожектор орнотулду. Анын ар биринин баасы 1300-1500 сомдун айланасында. Болжолу 70-80 көчө жарык менен камсыздалат. Ошол жерде болжолу 3000 үйлөр бар. Болжолу 10.000 жашоочулар бар. Жаңы орнотулган жарыктандыруучу жабдыктары заманбап, лампалар болсо электр үчүн үнөмдүү. 30 ваттык прожекторлор, 30 ваттык дагы жарык берген жагы аябай жакшы күчтүү берет. Жарыкта дагы өзү күйгүзүп, өзү өчүргөн. Жанында фотоэлемент болот. Кечкисин өзү күйөт, эртең менкисин өзү өчөт. Ошонусу жагынан да жакшы да, бул выключатель коюп, өчүрүп күйгүзбөйсүң, өзү электроэнергияны да аз колдонот. Ошондуктан жарыктандыруу үчүн тыштан карыз акча алып, аны жалпы элге төлөтүү туура эмес. Анын ордуна ички мүмкүнчүлүктөрдү тыкыр анализдеп колдонуу узак мөөнөттүү жана пайдалуу экенин өнүгүүчүлөр айтып келишет. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Апта.